А силер билесиңерби, 2013-жылы Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо тууралуу мыйзам жана жаныбарларды идентификациялоо эрежелери кабыл алынган. Кыргыз Республикасында коммерциялык максатта багылып өстүрүлгөн малдын баары идентификацияланылат. Малдын идентификациясы өзгөчө кооптуу оорулардын алдын алуусуна жана төмөндөшүнө жардам берет. Башка өлкөлөр менен соода-экономикалык кызматташуусун өнүктүрөт. Азык-түлүк коопсуздугун жогорулатат. Мал уурдоону төмөндөтөт. Малдын контрабандалык жол менен алып кирүү жана алып чыгуу көйгөйүн чечет. Малды идентификациялоо иштерин жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жана ветеринария тармагында иштеген физикалык же юридикалык жактары жүргүзүшөт. Малды идентификациялоо системасын ишке ашыруу фермерлердин кирешесин көбөйтөт жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Чарбачылык зор сапат, бай жашоого алып барат.